Бала бұл сенің бақтың, же бала бұл сенің шорың. Бары тарбияға байланышту. Баланы жақшы тарбияласаң, қарлығыңда да сыйлап, ақыретіңде да соғып тұрды жөнөтүп тұрады екен. Бірақ баланы тура емес тарбияласаң, ушул өмірден баштап ақыретте дағы сенің бір шорың болады екен. Бірақ бала тарбиясы қандай екендігін тура моделін білбей қалдық. Ана неме қарының сөзін қапқа сал дейді. Біз илгертеден ақсақалдардан, тәжірибасы көп инсандардан тарбия, талим алып келгенбіз. Анан бізден шу бала тарбия бойынша өтө тәжірибасы күштүү, Кыргызстан аттың қашқасындай танымал болған Өзбек Ажы Чотонов мырзаны қайрадан эфирге чакырып отырабыз. Ажыке, қош келдіңіз. Қош болыңыздар. Эми жаңы эле айткандай, бала биздин шорубуз. Же болбосо бактыбыз. Бүгүнкү күндө өзүбүз да билбей калдык деги кандай тарбиялаш керек экенин. Бекем мээнетке тарбияласак, интеллект иногда өспөй калат, окууга деген ынтызарлыгы жок болуп калат. Мен иштеткенден көрө мен барып кетменчи акча табайынчы деп калгандар болот. Өмүр бою бак шорду болуп жүрөт деп ойлойсуң. Кой андан көрө ушу интеллект жакшы өссүн, билимге гана мындай басым жасайлы дагы физикалык иштерди алзыраак алып коелу десе, илмип, оору, соору, жөтөлүп, кыялдары начар болуп дей койчу болбой калды. Биз кайсыл алтын ордону карманабыз деги. Кандай тарбия берген оң болду? Бисмиллахиррахманиррахим. Чында тарбия менен адам болот да. Анан ата бабалардын жолунда бар болгон тарбия. Бирок не системный. Мен азыр жана эпостордун бәрін изилдейм да. Анан карап көрсөм мындай системасы жок экен тарбиянын. Биздин ата бабалардыкында. Анан бирок таң калып атам, кантип баары жана адамгерчиликке тарбиялап койгону, ата энени, улууларды сыйлагана тарбиялап койгон. Таң калып атам, кантип тарбиялат экен. Илими аз болгон. Өзү ислам илимине өтө аз болгон да. Мисалы, түштүк жагында Кокон хандыгы жакын жакта бираз жакшыраак болгон. Бул тарап, түндүк тарап өтө аз болгон да берде. Анан бирок баары биз кичинекейибизде көргөн адамдарды карасаң, ошо жанагы илгерки бабалардын жолу менен тарбиялангандар аябай жакшы болгон да, сыпаттары, адамгерчилик сыпаттары. Мен могу бир туугандыгы мисалы аябай сонун болгон бир туугандык. Мен кичинекейимде бүт адамдар биринин үйүнө бири кирип, бир туугандай болуп, бир оокат ичишип эле, бүт иштерде бир болчу да. Жамандык жакшылыктарда дайыма бир. Ошо бири-бириникине кирип эле, каттап эле ушинтип эле турган да. Бир боз үйдө, бир комнатада батышып, газ жок, свет жок, электричество, жанагындай эч кандай печкалар, жанагы эмелер, тефалдар, эч нерсе жок. Аябай кыйын шарт. Нан жок, оокат жок, ачка. Бирок адамгерчилик чоң, зор болгон да. Адамдар бөлүшүп, бири-бирине жардамдашып, бири-бирин карап, карыларын тыштаган эмес, карылар үйүнө ажырашкан эмес, урушкан, талашып, биздикиндей болуп кубалашып, бир жылда эле, 2 айда эле ажырашып кетүү жок болгон эмес да. Бир туугандык аябай жакшы болгон. Конок кызы өзүнүн кою жок, башка кошуналардан эле алып келип сой берсе, бизди жөнөтчү. Бар тиги акеңе барып туруп, конок келди, бир кой берсин деп айтты. Анан барабыз, аке кой берсин деп атат, үйгө конок келди десең. Өзү эришип барып, тартигини карма. Деп ошо жакшынакай куйрукту сонун койду кармачы да. Аны өзү да келчү кийин. Ошо келип конок менен отурчу. Аны ошол койду коноктун алдында батаң бер деп, коноктун алдына көтөрүп койду үйдүн ичине. Ошондой. Көрсө ошо мына нормальный куйрукту кой деп ошо көзү менен көрүп, деп ыраазы болгон батасын берчү экен. Жанагында арыгыраак болсо жөнүндө кой дешкен, жөн кой. Сой берип кой. Аны ошону көргөнбүз биз. Ушундай адамгерчиликтүү
бирөө бир нерсе болсо жардам берчү. Муну илгери кун төлөгөн, кун. Бирөөдү өлтүрүп койсо, мисалы мушташып кетип урушуп койсо, ош башка уруу кун төлөчү да. Аны бүт айыл кошулуп берчи. Ошо бир кеш өткөрчү, жанагындай жаназасын, башкасын, жана даже акезинин эмеси акези өтүп кетсе, жеңезин жанагындай ой тентип кетпесин, 3-4-5 бала менен деп ошону никелеп берип, ушу жаш эле болгон никелеп берип, анан ошол карап балдар тарбиясыз калбасын деп. Тарбиясыз калбасын, тентип кетпесин. Акесинин баласы, үкөсүнүн баласы экөө бирдей эле болгон да, акеге. Аке үкө ушундай, мен айтам, мына кыргыздын жембесинде, салтында чоң маданият бар экен да. Мисалы 5 мүнөт эрте туулган Асан дайыма аксакал экен. Биринчи сөз ошонуку, улуу жилик ошонуку, төр ошонуку. Ошон биякта аке деп кызмат кылып, тилин алып, унчукпай отуруп, Асан сүйлөп атканда унчукпай. Ошол мен айтам, кандай улуу маданият болгон көрөм. 5 эле мүнөт эрте төрөлгөн. Бирок болду. Ошо статус ошого моюн сунуп, ошонун тилин алып, айтканын аткарып, ушундай болгон да. Анан кийин баары жоголду да. Жанагы эме келдик, колонизаторлор айтканда. Келип туруп бизди геноцид кылды, кыйындарды жок кылды, молдолорду жок кылды, жанагы эң кыйындардын баарын жок кылды. Анан кийин маданият жоголду, дин жоголду, салт жоголду, баары жоголду, тартиптерибиз. Анан кийин коммунизм келди, силер тарбиялап ойлогула, биз тарбиялайбыз, силер иштегиле деп түнү күнү иштетти, өздөрү бизге детсад менен школдон тарбия берди. Советский тарбия болду. Ошо менен жоголуп кетти, канча 7-8 муундан кийин баары жоголду. Анан калбай калды эч нерсе. Анан кийин биз келип мына ислам менен кайтып, эркиндик менен келгенде кайта баштады, баары динибизди кайта баштады, анан салттарыбыз акырынан чогултуп баштадык. Чалла була, башка бир салттар менен аралашкан түшүнүксүз бир нерселер, анан бирок эптеп келе атабыз. Анан кийин эми мынтип карасаң, биздин ата бабаларыбыздын тарбиясында да система жок экен. Не системный экен да? Не системный, бирок модель болгон да. Бирок мүмкүн жана башка элдерден анча-мынчаны алып, өздөрүнүн мурдагыдан калган бир нерселерин алып, ушинтип отуруп кылган болушат. Анткени кээ бир нерселер аябай жакшы да. Айттым го жана бир туугандык. Тобокелчилиги, эч ким налычыган эмес, налыган эмес. Эч ким менен кедей, мен будан баймын деген болгон эмес. Азыркыдай мен куртоймун, менин үйүм мынандай, менин машинам ушундай деген болгон эмес да. Ал өпкөлүк, жел өпкөлүк жок. Анда биринин алдында бири мактануу. Бирок мындай байкап отурсаңыз, менде бир байкаганымда мурда жаш балдарды бизде айылда эле, билем да эми, айылдагы илибой эле ага остуруп эле башка көзгө чапкылап тарбиялап койчу. Вот жаш балдарды жигиттерди мырзаларды аталарды аксакалдар тарбиялап койчу. Кызды 40 үйдөн тыйуу деп ким көрүнгөнү келип тыйып кетчү эле. Азыр тыймак түгүл сүйлөй албай калдык окшойт. Бирөөнүн кызына мындай көз караш менен эле бизде талкалап кое тургандай. Эми караңыз, ал убакта кызды жеңелер тарбиялап, жеңелерди энелер тарбиялап, энелерди чоң апалар тарбиялап ушинтип олтурчу экен. Бүгүн кантебиз? Бүгүн кандай кылабыз? Вот психологдор да келип атат, ар түрдүү эми маданияттар да келип атат. Бирок моделин билбей жатабыз. Ортосун кандай кылып тарбиялаш керек? Жай сөз мененби, катуу сөз мененби, мээнет мененби, не кылабыз буларды? Европа мененби, же арабтар менен тарбиялайбызбы? Каягы жакшы? Мына биз ошо система баары жоголгон да, бүт. Жанагы аталардын школасы, чоң аталардын школасы, жеңелердин школасы, байбичелердин школасы жоголду. Бүт жоголду. Жеңелер бүт баары рабочий класс болуп кетти. Швея, официантка, короче, жок. Базарда.
бүт жеңелер базарда, апалардың бәрі базарда, бабушкалар советский, ошо менен жоголду бизде система. Аны эми эмне кылыш керек, не истеп, эми кайрадан келтириш керек болот. Ушу кичинесинен баштап бәрін тарбияга салыш керек болот. Ошолорго үйрөтүш керек болот, система келтириш болот, система. Мен айтам, мына жерде башка элдер бар, малый нациялар. Ошо союздун онун малый нациялар, буларга көп тийишпептир да эмесин. Салтына, динине, маданиятына, адеп аклагына эч нерсе тийишпептир. Мисалы, Кавказдар мен 3,5 жыл окудум мына Даргиндерде. Ошолорду көрдүм, буларда сакталып да дини. Ошондо эле 90 жыл мен уже барганда, 91 жыл. Ошондо 4 медресе, бир 4 эме үйлөрүндө намазканалар, 2 мечит бар, бир айда. Ошондо эле. Бул 20-й хутор жөнүндө 20-й хутор, восточный айылда. Ошол жерде бүт бар намаз окуйт, бүт бар. Аларды тийчү эмес экен. Ошо кичинекей балдардан баштап аксакалдарга чейин бүт бар намаз окуйт. Мындай жанагындай арак ичкен, тамак ичкен жок. Менен сурайт, мынулар пиводо эмне мынча өчүрөт, пивонун даамы кандай деп менен сурайчы да. Ушундай таңгылар калып да. Мына Дунгандарда салт жоголгон эмес. Бир серинде жана өкмөттө иштеген Дунгандар эле эме болбосо, жанагындай тартипсизирээк. Жанагындай. Аларда тамеки чеги, мына анча мынча ичкендер. Аларда жана элине көрүнбөй. Казакстан ичип, мас болуп жүрбөйт, анткени бүттү аяк эметсе, айылында уже кире албагат да. Башка элдерде калып турат ушул. Азыр деле ошол элдерде жанагындай көчөдө жана жарым жыл аңа жүргөн жок Дунганга. Көчө саксай болуп. Арак ичип, кафелерде мушташып, кафелердин эшигин талкалаган кыздар жок. Ночной клубтарда иностранецтер менен жана притондордо жок бир да кыз. Түрктүкү да жок, кавказдыкы да жок, дунгандыкы да жок. Жок башка улуттар. Биз номер 1 болуп да. Эң тарбиясы, эң илимдүү биз. Эң көп окуган биз. 2ден диплом, арасында доцент, профессор, доктор, академик. Эң кем дегенде 10 класс. Тигилерде 3-4 класс менен эле бүтөт экен фактически. А бирок жашоо тартиптүү да. Тартиптүү, жанагындай жалкоо болуп жаткан жок. Ичип кеткени жок. Жанагындай бекер бос жүргөн жок, зына кылып тиякта биякта жок да. Бир серинде хулигандар болбойбу, алар жанагы городской арасына келип калат, ошолор эле да. Негизи ушул айылдардын баары тартиптүү. Үй бүлөлөр мына жак кече эле айтта бир Даргиндерге барып келдим. Анан кийин мындай карасам, баягы 90 жылдагыдай айттым эсерде эмелер кандай болуп атат? Төрөлүү маселеси. Кандай болот? Көп төрөп калдыбы же азыраак төрөп калдыбы? Ошо 90 жыл сен көргөндө кандай болду? Дал ошондой. Биз 4-5 балалуу болчу элек. Биздин балдарыбыздын баары 4-5 балалуу. Аборт деген түшүнбөйт. Жок, андай жок, гулять эткен жок. Аборт, ошо аборт деген чоң күнөө да, аборт деген убийство, адамды өлтүрүү ал. Андай жок. Андай келип башка бирөөдөн боюна бүтүп алып аборт кылуу уктаза түшүнө келбейт ал. Жок андай. Өзүнчө күйөөгө чыгуу жок. Бала өзү билип үйлөнүү жок. Аларда жок. Мен окуп жүргөндө мен ошондо 32 жашта баштагам, ошо бир 33-34-өмдө тиги балдардан сөймөй, Магомед, сен кимге үйлөнөсүң? Сен билбейм дедим. Анан ким билет десем, апам билет дечи. Апасы, атасы экөө тандайт экен, анан апасы айтат экен, мына жакшы деп. Ошо кыз жакшы, ошого үйлөндүрүшкө. Азыр биз сүйүү менен үйлөнөбүз да. Биз өзүбүз эң баш деген өзү башы пустой деген сөз. Башта программа жок деген сөз.
Биз өзү билип үйлөнөт, өзү билип күйөөгө чыгат, же күйөө жок эле тууп алат, же күйөө жок эле эрди катын болуп жашай берет. Мурда жеңелер мыкты экен да. Жеңелер кыздарды, балдарды үйлөндүрдү. Эми бул жагына кийинирээк кайрылалы. Ажыке, мындай тарбия берүүдө баланы ушул жетелеп калгандан баштап ушу төрөлдү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан бир хадис келет го. Баланы кайсы убакта тарбиялаш керек дегенде, бирөө айтат 1-ге чыкканда дейт, бирөө дагы 2-ге чыкканда, бирөө 5-ге чыкканда дейт. Анан ошондо айтат го, баланы сен төрөлө элек кезинде, бойдок кезинде тарбиялашың керек. Сен кандай болсоң, при зачатии кандай болсоң, бала дал ошондой төрөлөт дегенге мен бүгүн аябай ишенем. Вот при зачатии менде балдарым кандай мен кандай болсом, балдарым бүгүнкү күндө дал ошондой. Көрсө сенин белиңдеги суу, нутфа суусу таза болмоюнча, жакшы болмоюнча сенден жакшы бала туулушу мүмкүн эмес дейт экен. Муну кийин Абайдан да бир тастыктаган жери бар. Сен өзүң акмаксың дейт. Сен өзүң бузукусуң, сен дагы кыйналдың дейт. Уялбай Кудайдан кантип бала сурайсың дейт. Өзүң окшогон шордун алып келип кеткиң келип атабы бул дүйнөгө дейт. Сен оңолуп ал, түзөлүп ал, бир аз дүнүйө жыйнап ал, анан үйлөнсөң, бул дүйнөгө да бир бактылуу бала келсин, балага да жакшы тарбия бересиң дейт. Кийинки маселеси ала турган аялыңды жакшы танда деген. Биз болсо сүйдүм, күйдүм иши кылып, табышкан жерден бир көзү сулуу болсо, кирпиктери буралган болсо, ошондой кылып алып келип отуруп, кандай бир чоң бир жаракалар кетип атат окшойт. Бүгүн ата-энелер өздөрү да айтып калды. Сен тапканыңды алмак беле деп. Мен ойлойм, дагы деле кыз деле ата кадыры менен, бала деле ата кадыры менен, эне кадыры менен үй жай куруш керек, болуш керек. Эми төрөлдү бала, кантип тарбиялап баштайбыз? Мына китептериңизди мен көрүп отурум, эртеден бери көрүп отурум. Алып келген казынаңыз, байлыгыңыз ушу китептердин арасында. Кандай насихаттайсыз? Бүгүн биз балдарга жанагы сиз алдагы жерде бир барагыңызды алып чыгып айтып атпайсызбы? Бала үй бүлөсүнө, ата энесине бата сурасын деп. Бизде жок андай. Бата сурасын. Бата сураганды тим коюңуз, колго суу куймай деген жок болуп калды. Колго суу алып келдиңиз. Эмне кыласың колго суу алып? Умальник бар жуунуп алсын дей турган заман келип калды. Эми кантип тарбиялайбыз? Ушул баланы басып калды. Кызды кантип тарбиялайбыз? Баланы кантип тарбиялайбыз? Өзү мынада шарттарда болуш керек өзү. Поэтому система болуш керек. Эмне менен тарбиялайбыз? Өзүмне тарбия деген өзүмне, тарбия деген биз каалаган ошо балада кандай сыпат болсун десек, ошого үйрөтүү да. Анан эң негизи биз балам адам болсун дейбиз да. Бул адам болсун деген жүрүш турушу, адеп актагы, кылган иштери адамгерчиликтүү болсун. Адам болсун. Профессор, химик, космонавт, генерал, маршал эмес. Максат адам бол. Адам болсун. Анан кийин мүмкүн жанагындай полководческий таланты болсо, өзү эле барып армияга барайынчы деп, анан барып арасында аябай талант өзүп, бир мен сыщик болом деп кыялданса кийин ошондой болуп, аябай жакшы сыщик болуп, ошондой болот да. Биз адам кылып тарбиялашта адам. Эң биринчи кезекте ошо жүрүш турушунда, пейилинде, ниетинде, бүт бәрінде адам болуш керек да. Вот биз сөз түшүнүүдөн калып баратып турук да. Өзү азыр тренингтерди, сабактарды орус тилинде окуп, анан кыргызча түшүнүп атпайлы, мындай кыргызча сөздү түшүнө албай баратабыз өзү. Биз көптөгөн тренингтерди окудук, башка жактардан окудук, башка тил менен үйрөндүк. Бирок айланып келгенде кыргыздын макалында турат кээ бир талим тарбияларчы. Şu adam болуу дегенди мындай ачыктап дагы тереңирээк кирип кетпесеңиз, бизде адам болуу десе ойлонуп калбайлы. Адам деген бул 3 маал тамак жеп, анан 2 маал туалетке барып, анан адамдар менен иши кылып, эмоцияга жарашып сүйлөшүү деп калбайлы. Адам деген эмне болот? Кандай болот? Ата-энеге кандай урмат кылат? Канчада турат? Кандай кийинет? Кандай жуунат деген маселелерге келгенде адам дегенди ачыктап кетсеңиз. Мисалында, батыштын адам деген системасы совсем башка. Ал мисалы культурный, жанагындай
сигаретти берден тамак чегип, бияка чек, аракты норма менен ич, алардын нормасы да. Маданият эмес, адам Ичсең, чексең да адам бол, адам дегени ошо өнүк, бир жерде иште, илимдерди үйрөнүп ал деп атат да. Анан бирок ал наркоман болуп кеттиби, голубой болуп кеттиби, зына кылып жүрүү күндө проблема эмес. Атасын энесин таштап койду, бир тууганын карабай койду, эч бир проблема эмес. Эч кандай проблема эмес. Ошондой кээ бир жанагындай. Биздин стандарт эч качан жазбай турган иштер бар. Эч качан. Сен адамсың, андай жазба. Бирөөдүн кызын бузба сен. Никесиз жолобо эч кимге. Көз артпа, эч кимге көз артпа. Кызганба бирөөдүн малына, бирөөдүкүн жебе. Ошо жанагы стандарттар бар го. Эң чоң морально нравственный стандарт болот да. Өлтүрбө, урдаба, бирөөдүкүн жебе, бир тууганын кара, ошо жанагындай. Ошондой стандарт да. Мына ошол адамдык стандарт. Өзү негизи Алла Тааладан келген бүт диндерде эле бар ошол нерсе. Зына кылба дейт, бузукулук кылба дейт. Бир эмес мына жанагы 10 заповедей дейт, ал эң негизги жанагы 10 эме, өлтүрбө, алдаба, урдаба, зына кылба. Ошо 10 заповедь атат да. Адамгерчилик. Чында адамда көп, кененирээк, ошо жанагындай өзүңдүн бир тууганыңды өзүңдөй сүй же өзүңдөн да көбүрөөк сүй. Артыгыраак сүй. Бир тууганыңды кара. Мисалы биздин шариятта бир тууганга караш фарз. Ал караш деген бөлүшөсүң, бирге жашайсың, жакын, өтө жакын. Бүт проблема сеники болсо мен чечишем, меники болсо сен чечишесиң. Бири-бирибизди баягы кичинекейибизде бир жүргөндөй карап жүрөсүң. Кам көрөсүң, мен жок болсом карап турасың. Ошол бир туугандык да. Сон. Муну жерде бир аз женский род, мужской родко бөлүп албасак, антпесе бизде азыр кыздардын, айымдардын коому күчтүү болгондуктан биягыңды кое тур, сен өзүңдүн апаңды эмне кылсаң ошол кыл, бир туугандарың кое тур, мен өзүмдүн апамма, өзүмдүн бир туугандарыма алып келейин деп, да келинчектер да жылып кетпесин. Бул эркек уулдарга фарз, Эркектердики. Эркектердики да бул. Кыз киши мындай деп. Мына батышта эркек аял деген почти жок, мындай бөлүү. Экөө тең, даже аялдар эмес көбүрөөк укуктары деп ушунун баарын аралашып атат да. Чынында андай эмес, мына шариаттыгы так бөлүнгөн. Мисалы эркек ата энени кароо фарз. Сөзсүз. Таштап коюш уят, намыс, бейнамыстык, абийирсиздик, бул өтө адамгерчиликсиз болот да. Бул ата энени карабай койгон кечирилбей турган бир так норма кирбейт, бул акыл кирбейт. Кантип ата энени таштап коюш керек. Кантип аны карабай коюш керек. Кантип аны карлар үйүнө таштап коюш керек. Жок, андай болгон эмес. Так шариатта ким ата энени наразы кылып койсо, деп койсо, ал күнөөкөр. А эгерде дайыма ошентип турган болсо, анда ал бейиш жок ага. Ошо эле өмүрүндө ата энеси наразы кетип кала турган болсо, баладан хак деп атат да, ошо хак. Бала атасы келип, ачуу келип, наразы болуп, сенде уулуң жок деп койсо, же апасы, жок сенде уулуң, көзүмө көрүнбө. Ошо менен өтүп кетсе, тоба өмөтпөй, кечирбей. Анда ошого бейиш жок. Жок ал. Эмне кылса да, 1000 жолу жана умрага барса да, канча жолу хажыга барса да, Курандын бәрін жаттап алса да, түнүгүн намаз окуса да, бейиш жок андай балага. Кабыл болбойт. Алла Таала даже мен карабайм дейт кыямат күндө. Алла Таала ким эгерде бир туугандыкты таштап үзүп койсо дейт, мен карабайм андай адам дейт, суробойм дейт. Жанагы прокурор эме кылып, анан сот келип сурайт го, жана өкүмдөр карабай туруп тозокко айдап берип, ошо кама бул эч качан карабай жок. Теришүү жок. Аял жок. Актанууга неме жок. Аял жок. Эч кандай. Эме жок, сот жок. Түзөлөт ырыкка жака. Болду, ага эме жок. Жаза жок ага.
только ушундай да өтө коркунучтуу да ошо ата энени таштап коюу, ата энени карабай коюу, ата энени кордоп атат. Янагы карап койгон эмес, эле карабай таштап койгон эмес, кордоп атат азыр. Ата эненин үйүн тартып атат, ата энени сабап атат. Откуда көрүп атат эмеден, мына Казакстандын бир жеринен атасын сабап өлтүргөн, келин өгөө сабап өлтүрүп койгонун көрүп атат да. Анан кошуналары да карабайм мен, адам болбой анда. Жанагы күндө сабайт экен эме экен, ушунчукка жүрө берген да. Анан акыры өлтүрүп коюпту. Эми биздин да карабайбыз. Мына өткөндө сүйлөшүп атсам бир айтты. Кара Кулжадан атам келди дейт. Анан кайра эле бир жумадан кетем деп калды дейт. Аны атам эмне кетесиз? Бу жерде жүрбөйсүзбү десек, атамдын оозунан бу жерде адам болбой калыптыр деп айтты дейт. Эмне болду десек, 2 жумадан бери буякта жүрсөм, ушунча убактан бери ушу жерде жүрсөм, бири келип мени чакырган жок дейт. Мындай жанагы мурда бир туугандай бул кирип жүрөчү го. Биринекиле бири кирип эле алыстан бузда кирип эле чайын ичип эле бизде мусафир деп коет. Мусафир келсе сурабайт дейт. Мен Кудай конокмун десе болду, 3 күнгө чейин коноктой бересиң, сурабайсың, эмне келдиң? Ошондо бул да шариаттык. Шариаттын эмеси ушундай 3 күнгө чейин сурабайсың, оокатты бересиң, коноктой бересиң, анан 3 күндөн кийин уже өзүң жеген оокатты бересиң дейт. 3 күнгө чейин сый конок. Сыйлуурактан алып бересиң. Шариаттын эмеси талап ушундай да. Сурабайсың, бул Кудай конокпу, сенин мойнуңда парыз. Сыйлай бересиң, урматтай бересиң, сый көргөзө бересиң, бирок сурабайсың, эмне жүрдүң, эмне келдиң деп сурабайсың. Биз шариаттын эмеси ушундай. Бирок биз аткарабайбыз, эч нерсе жок. Бул киши айтпайбы? Мен ушунча жерде жүрсөм, бирөө келип мени чакырган жок дейт. Көрсө тиякта айылда дагы эле калыптыр адам келиши. Келип, аксакал келип чай ичип кетиңиз. Аке бияктан чай ичип кетиңиз. Анан мен жана айтпадым, мен мына улуттарда да. Дуңгандарда 45-50ден кийин иштеш макрух да буларда. Буларда 45тен кийин сен жумушка барып бир жумушуңду таап алып иштесең, булар урушат экен бири-бирин. Сен эмне алиңе чейин тойгон жоксуң я дүйнөгө. Сен эмне тияка кетпейсиң я акыретке. Ташта жумушуңду. Менин бир досум бар деди. Ал келип дайыма мен менен жүрө берет да. Мен ала кетчи деп. Анткени ал жана орустардын эмен фабрика эмелер иштеп койгон да жанагы строительный фирмасында жанагы контораларда. Анан отура албайт айылда. Анан мен эрişтигечи дейт, анан мен эрişип жүрөм да. Анан айтат, мен урушуп атат дейт. Тең туштарым. Сен эмне өлбөйсүң я? Тушталдың, баса отур. Анан буларда күнүнө 4-5 эме экен. Назир деп коет. Назир деген жанагындай тамак. Сый тамактар. Мисалы, бирөө үйлөнүп атат, бирөө күйөөгө чыгып атат, бирөө бешик той берет, бирөө сүннөт той берет атат. Ишиги күндө 4-5 жер аксакалдар. Анан жанагы киши келип айтып отур ошону. Адам болуп калыптырлар. Бирине бири кирбейт окшойт. Мен ушунча жер күндөн бери жүрсөм, бирөөдү чакырбайт. Кеттиме атаң бул бир адам эмес экен деп. Мо көрдүңүзбү адам кайсынын жанагы сыпаттары? Ушундай адамдык сыпаттарда бири-бирин урматтоо, бири-бирин сыйлоо, бирине бири жамандык кылбоо, уурдабоо, алдабоо, кыянат кылбоо, зина кылбоо, жанагындай арак-марак нерсе ичпей, жакшынакай жүрүү, татыктуу жүрүү, кыз болсоң кыздай жүр, эркек болсоң эркектей жүр, келинсиңби келиндей жүр, жеңесиңби жеңедей жүр, стандарт. Ошондой жүр. Ажеке, муну азыркы сиз айтып аткан маселенин бардыгы менин байкаганым үй бүлөлөрдө мындай бир ыруу-дыруу, уруш, чатакта гана сен мындай бол деп айтылбаса, күнүмдүк жашоодо айтылбай калган дүнүйөдө мен азыр сиз айтып атсаңыз дагы отуруп ойлонуп атам, кайсыл убакта айтыш керек өзү буну? Кайсыл убакта, эртең мененби, түштөбү, кечиндеби же плакаттарга илип коебузбу? Бүгүн биз бул талим тарбияны айтпай калдык, айта албай калдык. Бизге караганда жанагы американский мультфильмдер айтып атат. Балаң сүйлөй албай жатып, англисче тил чыгып атат. Эми ушу сиз айтып аткан өтө сонун нерсени айтып атасыз. Кантип
системалуу түрдө тарбия беребиз. Кантип бул системаны үй бүлөлөргө алып киребиз? Кантсек болот? Буну мындай азыр частный адамдар, мисалы биз азыр молдокелер аракет кылып атабыз да. Келип күндөгүндөй хадистерди айтып атабыз, шарият немелерин айтып атабыз. Аябай жакшы тандап алып туруп, уламлам жана Абдушүкүр устаз айтып атат, чубак айтып кетти. Баарыбыз айтып атабыз. Бирок результат аз. Буну кантиш керек? Буну профессионалдар бериш керек. Бир ошо тарбияны. Анан профессионалдарда болсо система болуш керек. Система, мисалы, ошо айтып коюу менен болбойт бул. Профессионал дегенде кимди айтып атасыз? Психолог, педагогдор. Ой, биз азыр психологдордон коруп калдык өзү. Алар булар самопалдар. Жанагы педагог имени улуттук педагогияны билген, психологияны аябай жакшы билген педагог. Атайын тарбиячы. Мындай да бизде мына мугалимдерди биз ойлоп атабыз, биз адашканбыз, мына мугалимдер тарбиялайт деп атабыз. Булар тарбиялабайт. Булар химик, булар специалист башка. Бул 5 жыл химияны окуган, тиги 5 жыл физиканы окуган, бул 5 жыл геометрия, математиканы окуган, бул 5 жыл медицинаны окуган. Аяқта жок тарбия. Адашканыбыз ушул болот. Мындай да азыр келип туруп кыздарды күйөөгө чыкпайсың, мен күйөөгө чыгып алсам мен тарбиялай албагам деп. Мен айттым, сиздер ошо медицинский институт бүтүрсөңөр ичинде тарбия бар бекен. Баланы келип сиздер ошо медицина менен тарбиялайсыңар. Сен балаңа медицина үйрөтөсүң. Же химия үйрөтөсүң. Сиздердин окуганыңа тарбия менен тиеши жок. Бирде мындай, талим бар, талим деген. Анан тарбия деген, талим деген илимдерди үйрөтүү. Профессияга үйрөтүү, профессияга даярдоо. Талим деген. Мектеп демек кесипти келе болот экен. Кесипке даярдоо. Ушу келечекте бир жанагындай илимдерди алып туруп, анан кийин улап жанагындай бир узкий эме келсин, медицинага, жана педагогикага, да башка келсин деген. Бул аерде тарбия жок. Тарбия деген башка. Тарбия деген системный балдарды жанагы мен айткан адамгерчилик сыпаттарга, бизге керектүү сыпаттарга, мисалы, коммунисттер өздөрүнө керектүү сыпаттарга тарбиялачу. Өздөрүнө керектүү мына жана мораль строителя коммунизма, дагы ошо пионер, анан бүт баары комсомол ошонун баары өздөрүнө керектүү сыпаттарга тарбиялаган. А биз жөнөкөй коом, биз ошо мына коомдо ийгиликтүү жашай турган, беспроблемный, эч ким менен урушпай, эч ким менен талашпай, өзүнүкүнөн башкага кызыкпай, өзүнүкүн гана жакшынакай өнүктүрүп, өзүнүн баларын тарбиялап, өзүнүн үй бүлөлөрүн карап. Мисалы, мен даже бөлүп коётум, мына күйөө бала, сен мага кызмат кылбай эле кой. Сен өзүңдүн үй бүлөңдү кара, өзүңдүн ата-энеңди кара. Өзүңдүн туугандарың менен бол. Мен сенин ишиңе килишпейм, сен менин ишиме килишпе. Мени чакыра бербей, мен да сени чакыра бербейм. Оралбайм. Сенин өзүңдүн эмең бар, вазифаларың. Вот эркектин вазифасы ата-эне. Сен күйөө бала, өзүң ата-энеңди кара, мени карабай эле кой. Болду. Мен өзүм балдарымды карайм. Болду. Мен кызым да, мисалы, кызым, сен тияка барганда тиякты кызың. Бир жака кеттиң, жалап атка тийип кеттиң, же ысып келе чыгып кеттиңби? Эми мени караба. Бүттү, сен менин алдымда кутулдуң менен. Мени караба. Мен өзүм ел деп да айтканга да укугуңуз жок. Жок, болду. Эгерде келе турган шансың болуп калды, бир нерсе болуп, күйөөң менен урушпай, талашпай келип калсаң, кел. Анан күйөөң менен талашып келбе мага. Келип скандал кылган келбе мага. Мен мага жардамыңды бербе. Мен кызым мага жардамыңды бербе. Эч нерсеңди бербе. Мен ачка кызымды берип эле кой. Ошол жерде сен бактылуу бол. Ошо күйөө бала менен. Ошол жерден бар очор-бочор күйөө, ошо кайната кайнелериң менен жакшынакай болуп кет. Ошолор менен бактылуу болуп кет, ошолор менен адам болуп кет, ошолордун кишиси болуп кет. Всё, бүт миссияң аткарылды. Территорияң ошол деп беришибиз керек. Бериш керек ошол. Бүт. Ар ким өзүнүн ишин жазасын, бактылуу болсун. Мына ошо биз ошону үйрөтүш керек балдарга. Мына өзүң тартиптүү бол, ичпе, чекпе, урдаба, алдаба, бирөөдүкүн жебе, бирөөдүкүн талашпа, алып койбо, жеп койбо. Өзүң менет кылып жаша.
ошого ыраазы бол. Эгер аз болсо да ыраазы бол. Аз келсе да ыраазы бол. Ачыкка жүзүңө ыраазы бол. Тагдырыңа чыда. Ол адам деген ошол. Адам деген сен берилген нерсеңе ыраазы бол. Келип алып урда боло башканы күн. Сон Ажеке, мен ушул жерде бир нерсени тактап коём. Бүгүнкү күндө бүгүн заман сонун экен да. Бүгүн баягы дүнүйө таппас жигит болбойт, курарын айт дейт. Бүгүн дүнүйө таппай коюш мүмкүн эмес экен. Анча мынча жалкоо балдарыбыз бар экенбиз да. Эми жок болсо эмне кылайын деп отура берет экен. Азыр мынагу Өзбек ажы айтты деп, эми ачык болсом да шүгүр кылам деп калбасын. Наркөстөй айтып коелу деген тактап атабыз да балдар. Өзбек ажы айтып атса, болгон аракетиңди кыл деп атат. Болгон аракетиң, мен мындай түшүндүрүп кетейин. Болгон аракетиңди кыл. Анан болбой калып ачыкка калсаң, анан шүгүр кылат да турабы? Мына адамдардын баары бирдей иш кылат. Анан бирөө байыраак болот. Бирөө кедейирээк болот. Бирөө өтө жакыр болот. Бирөө өтө бай болот. Өзү эч ким аны өзгөртө албайт даже. Тагдырында жазылган. Анан тагдырыңда ошондой жазылган болсо сен аракет кылып атасың деле жок. Анда сен да шүгүр кылып ошого. Аялың да шүгүр кылыш керек. Наразы болбош, аялың келип туруп, сен лох экенсиң, сен табылбайт экенсиң, кетпесиң. Анткени силерге жазылган ошол. Алла Таала күйөө пүйөөңө баарыңа бириктирип ошондой жазып койгон. Анткени ошол эле бул дүйнө жыргап жашай турган дүйнө эмес бул. Комфортабельный жашай турган дүйнө эмес бул. Бизге айтып атат, сен бул дүйнөдө ал үчүн келген жоксуң. Сен бул дүйнөдө жакшы жынакай жүрүп, Алла ыраазы болтогундай жашап, честный, нормальный түз жашап, анан бейишке татыктуу болуп туруп, анан кет. Болду. А сен келип берден комфортабельный жашоо бейиш эмес сага. Бейиш тиякта, бейиш берде жок. Берде алың келишинче аракет кыл. Бу канча мына жакыр адамдар бар, канча. Алар жакшы керек болсо. Алар адамга жүрдү. Мен көп көргөм да, анан баягыда бир жолу бирөө айтып атты. Ата дейт, мен балам айтып атты. Ата дейт, мынау киши аял адамга жүрдү экен дейт. Анан эмне болсо, ата дейт, муну жашообуз аябай кыйын экен дейт. Бирок аябай адамга жүрдү экен дейт. Мисалы, айлыгы аябай аз дейт да. Анан бирок кетпейт. Сабырдуу, эмне десең да ачуу келбейт дейт. Ушундай жакшы дейт да. Сүйлөгөндөрү, башкасы келип жумшасаң да келип улуу болсо да. Сууп келип бересизби десең, барып эринбей, алыстан өзүнүн үйүнөн суулап келип берет. Ушундай киши экен дейт да. Анан мен бирөө келип эметип, бир киши менен сүйлөшүп атам. Үй жок. Үйлөнгөн эмес. Бирок дайыма да күлүп жүрөт. Сонун киши. Анан ошол мынтип атпайбы? Ажеке дейт. Пулуң бар да баары эле адамбыз дейт. Бирок пулу жок адам болуп көргүлөчү дейт. Аябай сонун сүйлөт да, ошо айтат да. Ошо пулу жок адам болуп көрсүнчү дейт. Ошо адам болуп мынтип жүргөндөр дейт. Пулу жок адам болуп көрсүнчү дейт да. Ошол пулу жок адам бол. Жокту кезекте адам бол. Жакырлык тезирээк келип калышы мүмкүн. Бул деле сыноо Алла Таала сынаса, бир республикаң чапха, мына Украина бизден чоң канча 40 миллион, 50 миллион киши бир заматта бутчада чыгып, баары мобилизация качканы качып, сонун машина үйлөрүн таштап качып, Сирияда бүт 25 миллион бүт качып, өлгөн өлүп, бир нече миллион өлүп, бир нече миллион түрмө ичип, бир нече тентип баары жерде жүрөт. Ирак, ошакта канча өлкөлөр ошондой да. Азыр будан да жаман болушу мүмкүн. Анан биз жанагы 90-жылдан бери, 90-жылы аябай жакырлык болду. Мына 2000ден бери мындай токчулук аябай барчылык болот да. Ошондо биз баарыбыз кутуруп атабыз да азыр. Унуттук. Кутуруп атабыз. Анан кээ бир үй бүлөлөрдө оокаты азыраак болсо, нааразы болуп ажырашат да. Анын апасы да аялы нааразы, анын апасынан нааразы. Не берде жүр анда? Россияда иштебейби анда? Анда Европага барып, элдин балдары өntүп отур да. Анан арданып кетип атат балдар. Эркек балдарыбыз
арданып кетип атат. Мен көп кишилерди айтып, "Жөрбө балдарың, кичине окатору жөн койбойсуң." Десем, "Ажеке, аял көбүрөөк таап аткандан уялып атат" дейт. "Кантип жүрөм мен?" Анан кетип атат дейт ошо. Анткени жанагындай катуу тарбия жок, бекем тарбия жок. Ошо биз уялбаган нерседен уялып атабыз. Уяла турган нерседен уялбай атабыз. Ол ошондой болот кеттиңер. Кээ бир уяттуу нерсе бар. Мисалы, мен айтам да, силер уялбай турган нерседен уялбагыла. Мисалы, эме болуу, үйдө жакыр болуп калуу. Ал сенден эмес ал тагдырдан болот. Сен элдей болуп орточо. Мисалы, мына байкуш мугалимдер канча жылдан бери иштеп жүрдү байкуштар мектепте. Ошолордун айлыктары аз. 10 миң сом, 15 миң сом. Анан азыр бир көтөрүлдү, баары ошо аз баары. Азыр бир 20 миңдей колго алып атат, 20 миң тегерегинде. Жаңы башталгандар ушу адам да аз алат. Анан бирок ошолор турат да жана эмесинде. Кызматында турат. Стабилдүү, качкан жок, кеткен жок, жүрөт байкуштар. Медсестралар. Мен керек карап туруп, бир жолу медсестрадан суран айлыгын ачсам 2,5 миң сом чет колго дейт. 2,5 миң сом. Ушунча алган, анан кетпейт. Байкуш күйөөгө чыкпай, 2 смена, 3 смена иштей берет экен. Ошо кичине бир аз эме болсун деп. Ошодон күйөөгө чыкпай калат. Мугалимдердин да кыздардын көбү бир 30% күйөөгө чыкпай калат. Эме кылам деп. Жетишем, жетишпей жүрүп өткөй атып алат. Анан бирок турат да стабилдүү. Анан эми ошолорду келип алып туруп, ушул да адамбы? Ушул да киши үйдө отурсак турабы ушул? Азыр мына жанагы саудагерлер, спекулянттар, коррупционерлер байып, чоң тойлорду берет да. Байкуш берки мугалимдер андай той бере албайт эми. Анан балдар кантип эдем? Балдар кантип? Балдар арданып атат, уялып атат да. Кантип атасына, апасына наразы болот. Элдин баары ушундай ресторанда эметип атса, ушинтип үйрөнүп атса, силер үйрөнбөйсүңөр деп. Ошо мына ошо нерседен биз үйрөтүш керек. Уялба андай нерседен. Бул уяттуу нерсе эмес. Ал эмес керек болсо, Алла Таала айтты да, жакырларды сүйгүлө дейт. Булар менин сүймөкчүлөрүм дейт. Сүйгүлө дейт. Кыямат күнүндө булар силердин абзел болот дейт. Байларыңан абзел болот. Байларың байкуш болуп калат дейт тиякта. Мына урукча бул дүйнөдө аябай кор болгондор, булар менин сүйүктүүлөрүм дейт. Булар тиякта. Булар өтө чоң эме болот дейт, сый урматта. Жанагы байлар эден кутуруп жүргөн, ошолор ыйлайт дейт. Булар 500 эң жакшысы байдын. Байдын эң жакшысы 500 жылдан кийин кирет дейт эмеге, 5ке. Ага чейин сурагы бүтпөйт булардын. Мынагулар дейт, силер жаман көрүп аткан кедей, колунда жок дейт. Бул ким, ушул адамбы дегендер. Ошолор дейт, эң сыйлуу, булар менин эң сүйүктүүрүм дейт. Ошолорду сүйгүлө дейт. Дайыр жол тактап коелу. Ушул жерде кедейлик экен десе, бул Кудайга итаат кылбагандар эмес балдар. Ата энеге итаат кылбай койгондорду айтып аткан жок. Эгерде кедей надан боло турган болсо, байдан кийин дагы өтүнбөй ишке кирбей калышы мүмкүн. Туурабы, сиз азыр итааттуу, Кудайга ыймандуу инсандарды айтып атасыздар да. Сабыр кылбай койсо да. Бирок ажыке бүгүн заман жагы башка экен да. Мынчалык жакыр боло тургандай эмес экен. Кудай Таала ушу ар бир адамга акыл берет экен. Акылы ушу кымындай болсо дагы дейт, кара курсагын тойгузганга жетет экен. Кымындай болсо дагы ушу жанагы жаныбарлардай болуп акылы ушу кымындай болсо дагы курсак ачкан кезде ушу нан тапканга, мындай кетмен чапканга, бирөөдөн сурап үргенге акыл жетет экен буга. Бирок ушул акыл дагы өстүрсө дейт, Кудай буйруп акылды өстүрсө дейт, демек Кудай Таала дагы илимдүүгө бере турган ырыскысы башка экен. Мен баягы сизге каршы чыгайын деген ниетим жок. Болгону мен өзүмдүн башымда бир мезгил болду. Илим жок, окубайм өзүм. Жалкоомун, иштебейм дегеле. Анан элдер мындай көчөгө чыгып, акыга чыгат, кетмен чабат. Мен болсо үйдө отурам. Анан айтат, барып иштеп бир нерсе таап келсең боло. Кудай бешенеге жазганын алам да.
жаңа манна небесный деп коет го, Муса алейхисаламдагыдай ол бир кетмен жаа бир таманакы бир териңди бир төрүшүрүп койгуң келбейт, бирок Кудай берсе экен деп отурасың да. А Кудай Таала себепке берип коюптур. Муну кружканы көтөрсөң көтөрүлөт, сындырсаң сынат, сындырбасаң сынбайт. Рызкыны истеп отуруп тап. Мейли, аял отурса мейли. Аял отуруш керек, желкеңе отуруш керек. Апкел, ичем мен, жейм деш керек. Но эркектер отуруп албаш керек деп атам да бүгүн. Жоқ, берде мен отура алган эркектер айтқан жоқ. Эркек отура алган эркектер мында да азыр Кудай ошо эч ким ачкан өлгөн жок. Чында биз мына Африканы көрбөй атабыз. Ооба. Африкада иштейм десең иш жок. Ооба. Эч нерсе жок. Ачка адамдар ачкан өлүп атат. Эки колго бир күрөк таппайсың. Жок, иштейм десең кайсы иш толтура. Мына Индияда канча миллион адам үй жок. Эште мына дарактын алдында эле жатат, көчөлөрдө эле жатат. Биз мында да биз бүт дүйнөнүн адамдары илим алса эле бүт баары өнүп кетет, андай болбойт. Биз чынында мындай да биз ушундай бир сонун шартта жашадыбыз. Бул жерде бүт баары өзөт, кенен. Тигилердикинде жанагы кумурскадай эл жок. Биз андай представить албайбыз, келбейт мында да. А жерде чоң трасса бүт адамдар толтура. Биздин жана тротуар бар. Тротуарда 2-3 киши жүрөт аны, аларда чоң трассанын баары киши толтура. Мында карасаң, трасса капкара кишилерден. Кумурска. Ошолорго каяктан мисалы жумуш? Жок жумуш. Пакистан канча 200 миллион киши эмне деген? Жок жумуш жок. Ошондой да. Мен айтканым эме, ошондой болсо да. Ошондой болсо да. Ошондой болсо да урдабай. Жанандай келип каракчылык кылбай, келип тонобой адам болот да. Адам болот. Сабыр кылып. Сон ушуну тактап алдык да. Антпесе bizde деген элестетиңиз, азыр каерде болбосун требуется. Вот мойкада мойщик требуется, официант требуется, строитель требуется, жумуш ушунча көп. Анан кээде жумуш жок деп отуруп калган балдар бар. Ушуну сон такташып алдык. Мен айтам, мындай да, ушундай шарт келип калса, сен араң бир эле нан тауып келсең, бир эле нан. Ошого да шүгүр. Сон. Анткени мындай биз айтпадым, биз мындай бир эрке баладай болуп калыптыр. Алар да жадырып атат. Экономикабыз жок чында. Жок, кана бир чоң завод жок, эч нерсе жок. Чын алтын, эч нерсе жок. Бир заводубуз бар экен, анын деле эч ким албайт машинаны. Ким алат, эч ким албайт. Велосипед чыгарган завод жок даже, эч нерсе жок. Швейный цехтерибиз бар, башка эч нерсе жок. Анын эле бир күн эле бир жок болуп калышы банкрот болуп. Анан жөн Алла Таала кызыктай кылып жадырып атат. Каяктан ырыс келип атат, эч ким кантип ушундай, кантип бүт баары виллалар болуп атат, башка таңлаган да. Бир Алла Таала жадырып атат. Казакстанга барсаң жөнөкөй машиналар, Өзбекстанга барсаң жанагы инкубатордун балдарындай болуп жалаң Chevrolet'тер эле жүрүп атканы. Бизде байкайсызбы машиналар? Мен мындай деп, бир арабтарда каерде кедейлер бар жүр деп. Көргөзсүз. Анан кийин мен могу эметем Агурго жака алып бардым, башка жер алып бардым. 3-4 джип сопровождение кетип барды. 3-4 джип. Жанагы ичинде 10 чакты бизнесмендер жардам берип атат. Анан мен эшитип жүрдүм да. Кана, анан мындай, силерде үйлөрүң биздикинен да жакшы болот. Арабтар да. Силерде үйлөрүң бөдө, муну виллалар, бияктыңдар вилла, бияга өтсөңдөр вилла. Анан машиналар, ар 3-чи машина джип, чоң жанагы эмелер, машиналар, жана 6 места, 7 места. Анан кийин тигилер келип айтат, силер жашооңор жакшы эле окуңар. Мен алып барып бир анаң бир жерде эмес, анан бир кедейдин алып барсам, бизде будан да кедейлер көп дейт. Анан силер эмне дейт? Бизде будан кедейлер да көп дейт. Анан Арабиядан келгендер. Бизде будан да кедейлер бар дейт. Анан кийин ошо мен айткан жанагы кандай шарт болсо да адамгерчилигин жоготпо дедим. Ушул тарбияны бекемдеп беришибиз керек. Ошого биз үйрөтүш керек. Ошо тагдыр сенден эмес. Рызкы сенден эмес. Рызкы Кудайдан. Сен аракет кыласың. Анан эгер жазылса аласың. Жазылбаса жок. Ошондо урдаба. Ошондо алдаба. Ошондо сабыр кыл.
ошого ыраазы бол. Бүгүн ушун нанга ыраазымын. Мына мен өткөндө бир сириец менен сүйлөшүп атсам айтты. Сирияда дейт эме тегеректеп койгон дейт солдаттарды эмелерди бүт жерде. Ондун эмеси менен мен бир дядям дейт. Бир амакеси. Бир нан, 2 помидор алып, ошо жака киргизип берейин деп атты дейт мен тугумдарым. Тышта деп айтты. Болбойт, өткөрбөйсүң. Эч нерсе өткөрбөйт дейт. Бир да тамак, бир да дары өткөрбөйт. Анан мен сахарын диабетим бар, мына менин справкам. Бул мен жеп турбасам болбойт деп анан кийин ошону алып кирип, ошону бер дейт да. Канча айлап эч нерсе жок. Анан ошондой акыбалдарда болушум. Ошондо сабырды, мына адамгерчиликтин сыпаттары болот да, мына сабырдуулук, чынчылдык, адилеттүүлүк, каниеттүүлүк, уяттуулук, ушундай чоң сыпаттар ол. Адамгерчилик сыпаттары. Анан уятсыз болбой, анандай сабырсыз болбой, чыдап, ошого ыраазы болуп. Ошону адамгерчиликте мен ойлойм, ошол биз тарбия ошол. Адам бол. Ошо кандай болсо атаңды таштап кетип калба. Кандай болсо Балдарыңды таштаба. Балдарыңды таштаба. Бейчекелик кылба. Жанында жаман адепти үйрөнбө. Аялыңды, едиңди таштаба. Даже ошо адепсиздикти үйрөнбө. Жаман адепсиз мен үйрөнбө. Мисалы тамеки чегип атып, анан эч ким чыкпайт тамеки чегип атса. Эгер сабачы. Катуу сабачы. Мен да бир жээнимин катуу сабамды бир убакта. Бекинип тамеки чегип атты. Ошондон баштап тамекини таштап ошону жакшы болуп калды. Бирок жээн урбаш керек өзү. Бирок тамеки чегип атып, анан менин эжем айта албайт, жумшак, анан бирок көргөзгөн жок, мындан келип өзүнчө эле катышып, анан ошо менен таштап койду. Анан ошо илгеркилер ошентип тарбиялачы, адамгерчиликти үйрөтчү. Вот анан мен айттым, мына биз системага салыш керек, бирок буну өкмөт кылбаса биздин чында күчү жетпей калат. Бир бет кейрек болуп калат, күчү жетпей калат. Биз айтып атат, силер молдолор көпсүңөр, кана результат, тарбия жок деп атат. Бул жерде өлтүрүп атат, бул жерде урутуп атат, башка болот да. А мен айтам, силер бизге жол бербесеңер. Кичине мындай жол ачып койсоңор, мындай эле. Силерге мектептерде тарбия бербегиле. Детсадтарга тарбия бербегиле, аларга китеп көргөзбөгүлө, эч нерсе бербегиле, бизде китеп киргизбегиле, адеп сабагын да бербегиле. Анан кантип тарбиялайсыз? Анан кийин мектеп бүткөндөн кийин булар уже катып калды булар. Чындап, жанагы башында айттым го сен, жанагы төрөлүкте тарбия. Ошондон баштап тарбияш керек. Биз ошо 18 кийин тарбия баштадык. Кээ бирлери 40ка келгенде анан кийин бизге келип атат. Кечигип атабыз. Бир нерсе үйрөнөйүн деп, мына мечитке келип калат мындай. Анан ошондой берип атабыз. Кеч да. Силер 18 жыл бою аны тарбияладыңар, детсадта силер тарбияладыңар, мектепте силер тарбияладыңар 18 жыл, анан кийин дагы бир 6-7 жыл жогорку окуу жайда тарбияладың, анан кийин бошоду бизге. Анда кээ бирлер эле бошоду. Анан биз кантип оны силердин баарыңар тарбиялайбыз? Бизди телевидение бербейсиңер. Жок, ана КТРге чейин бийлер, ырлар, дагы башкалар элтер окуп атат. Бир кинолор, кээ бирлери плас кинолор аралашып атат, кээ бирлери тескери кино. Такыр биздин маданиятка келбеген, биздин салтка келбеген, жана күйөөгүн күтпөй качып кеткен, бирөөдөн бозо алган, жана Ильяс деген бир нерсе жанагы тоодон ашып баратып, анан бирөө менен ойношуп болгон, катыны бирөө качып кеткен, жолдо барып бирөөгө тие алган. Эмне деген? Ушундай кино да. Анан кийин бизден көрөт да. Силер молдолор көбөйгөндө тарбия бербей калдыңдар. Кана бергениңер деп. Бербейсиңер бизге. Бергиле бизге. Кинодагы мына бизге мына уруксат бергиле, мектептерден биз эме намаз үйрөтпөйлү. Орозонду үйрөтпөй коелу. Биз эң негизги иманды үйрөтөйлү. Анан адеп акылакты үйрөтөйлү. Жүрүш турушту. Мына мен айткан адамгерчилик сыпаттарды үйрөтөйлү. Мына өзүңдү өзүң өлтүрбө. Чекпе. Наркотик бар, башыңа айландырыңыз. Ошолорду үйрөтөйлү. Зина кылба. Мына 7-чи класстан боюңа бүтүп калбадың сен. Сүйүү жок. Сүйбө. Көйгө чыкканча сүйбө. Ошону биз бербей ошону. Эч болчу. Жок. Анан кийин бизден көрөт да. Силер молдолор көйгөндө мына
бәрі бойына бүйтіп аборт қылып жатыр. Біз қылдық қой. Ал сіздер қылдыңдар аны. Біз қылған жоқпыз. Бізге берген жоқсың, бізге шанс берген жоқсың ошоны тәрбиелеуге. Наоборот, ошо өкмөт, мысалы мен Түркменстанды айтамын, Түркменстан исламға да жоқ, башқаға да жоқ, бірақ салтыбыз деп тұрып, беріңді баш киімсіз жүрмейсің, еркегі аяғында. Және мекемелерге, депутаттарға даже емечен топчан же жаңағы мынандай папаға мен отырады да бүйт бәрі. Бүйт аялдардың бәрі ұзын көйлек. Бұл диктаторский болса, бірақ өзінің мысалы шықпайсың, жаңағыдай зina қылбайсың, өлді, все. Даже башқа жаққа көрсең $50,000 берген шығасың. Ошындай эме болады да, әрекет жаңағыдай болады, системный болады. А бізде системный жоқ. Жаңағыдай атайын программалар жоқ. Ешін жоқ, күш жоқ бізде. Ана біздің молдақларда келіп өзінің түсінгенін айтып отты. Бұл система емес та. Мынандай тәрбие деген айтып қойумен бүтпейді. Bir айтып қойумен бүтпейді ешқашан. Кішкене көргізіп қойумен бүтпейді. Бұл тәрбие деген аябай көндіріш керек, көндіру. Ошол сыпат өніккенше қарап тұру. Мысалы бір сыпатты үйретеміз да. Мысалы садақа. Мына сен біз балаларымызды үйретеміз да. Балам, ошо қайырдан бір қайырышын көрсең, сөзсіз бер. Жұма күні чөнтегіңе атайын алып жүр, сен ошо барғанда берем деп. Анан кейін өзісімен ешті барабыз. Анан кейбіреумен сен оны сен бер деп айтабыз. Оны сен бар оларға, оны отыр, ошо жерде беріп кел. Кейбіреулердің аның көзінше біз береміз, мына садақаларды. Ошоны күнде көрсін бала. Садақаларды. Біреулер сұраса бер. Ошоны баланың көзінше бер, оны балаң көрсін ошоны. Сонун ажыке баягы болгону сиз айтып аткан маселе бар. Бүгүн ата-эне ока таштап жүрүп, акча дүнүйөдө отуруп, баланын менен ата-эненин ортосундагы байланыштар үзүлүп калып атат. Анан YouTube тарбия алып атат. Бүгүнкү күндө интернет тарбия алып атат биздин балдарыбыз. Анан эми мынча болду бир аз убактыбыз калган экен биздин. Алдагы баланын бата суроосу боюнча алып келген материалдарыңыздан bir биздин көрөрмандарга bir талим тарбия берсеңиз. Мен мына коос мындай эме атайын чыгарымда, бул азыр мындай да, муун чоң нерсени окуйт экен. Китеп окуйт экен. Ал булардыкы жана сүрөттөр, схемалар, плакаттар, жана смайликтер, мынтип коет го кандай. Анан бир сөздөр ошо дейт да, азыркылардын информацияны ошолорго ылайыктап ушундай чыгарып. Мисалы мынтип туруп көргөндө, бир көргөндө фотографический шык болду. А мен мисалы мына кичинекей балдарга келип, кана айтчы десем, ким ушуну жаттап келсе, 50 сом бересиң десем, ошо 3-4 жашар балдар 1-2 мүнөттө жаттап атат. 1-2 мүнөттө мен айтам деп туруп Кызыктырып койсоң. Кызыктырып, мына мотивация. Ошо өмөткөнгө. Анан же конфет берем, мороженое алып берем. Ким ушун жатса мороженое. Карасаң 2 мүнөттө жатып калды. Кичине болду. Ошо жана сотка караган ордо, мына жатты. Анан кийин кана айтчы, мен ким жакшы айтса ошого мороженое алып берем. Мороженое акчасын берем. 1 замат айтты. Бирок ошо жүрөктө калат да. Анан ошо мына Аллахым менин апамды сакта. Аллахым менин атамды сакта. Аллахым бир туугандарымды сакта. Аллахым мени сакта. Мекенимди сакта, жеримди сакта. Аллах туугандар сакта. Ошо сеңе деле пун. Ошол ата, эне, бир тууганым, мекеним, жерим. Ошонун баары биягында калышат да. Жүрөгүндө туугандары, жакындары бар экен. Бүт ошол кичинекей да, анан чоңдорунда дагы чоңураак плакат бар. Ал жерде кеңейтилген да, ким дагы ким. Анан кийин дагы башка дуа, анан кийин адан уулар бар. Анан мисалы ата-энелер үчүн да бар. Мен келип айтам да, туугандар, азыр мына ата-энеңер канча жыл болуп калды, дагы эле ыйман жок. Ошо эгерде силер ата-энеңерди бир нерсе эми балдар ата-эне үйрөтүшкөн болуп калды азыр. Анан келип мына мунуну атаңа жибер, могунда айтып кеткен. Ата
мынау сізге керек, сіздің атаңызды өтіп кеткен. Эмне үчүн атаңызга бир Куран эметип дуа кылып турбайсыз? Атаңыз муктаж да. Мен алыңыз деп берип койгула. Анан айрда баланын атага дуасы. Өтүп кеткен. Анан ошону окуп, анан атаңар да келип, акырын үйрөнөт мына Кудайга кайрылган деп. Анан мисалы мындай ата-энени урматтоо. Мына жерде бир 50ге жакын пункт бар да, кантип ата-энени урматташ керек. Ошо жанагы ата-энеңе тике караба, кабагыңды бүркүп караба, үйүнүңдү катып чыгарба, ата-энеңе нааразы болбо. Мисалы азыр эле атат ата-энеси нааразы. Ошо сотко алып бербей койду. Анан кийин мага мондай нерсе жинс алып бербей койду, да бир нерсе. Ошон үчүн мен нааразы болбо ата-энеңе. И нааразы да кылба. Өзүң да нааразы болбо, нааразы да кылба. Ата-энеңе кыйгырба, үйүнүңдү катып чыгарба. Ошо мындай аябай көп да. Аны капа кылба. Аларды өтө бийик тут. Аларды кемсинтпе. Алардан өзүңдүн алдына баспа, алардын алдына баспа. Алардан мурда сүйлө, алар менен талашпа. Ошон аябай уят калтырба. Талашпа, жакшы сөздөрдү сүйлө. Аларды сүйүндүрө турган иштерди кыл. Дагы ошош берде бир 50 пункт бар. 50-60 пункт бар. Дагы ошо бул кичинеректерге бул. Ошон үчүн муну эме аябай жана системага кыла турган көп нерсе бар да. Сонун урматтуу туугандар, урматтуу достор, азыр мына баланын бата Кудайдан тилек тилөөсү жөнүндө устаздын атайын баракчалары чыгып атат. Муногул эфирге кимде ким керек десеңиздер, ушул материалдарды сиздерге беребиз. Комментарийге жакшылап жазыңыздар. Атайын өзү тарбия үчүн чыгарылган. Андан кийин кокус китептерин алам дей турган болсоңор, бизде адрестерди айтабыз дагы да. Мындай атайын аксакалдар үчүн баталар чыгарылган экен. Элестетиңиздер, бүгүн аксакалдар бата бере албай калды. Кантип бата берем, не деп бата берем, сен эле айтып койчу деп түртүшүп отурган убакыттар болот. Ошол жерде баягы алтын баштуу аялдан бакыбаштуу эр жакшы эми ушунча айымдар туруп, сиз турсаңыз кантип бата бермегиле, бата бериңиз десе какалактап мен бата бере албайм, аялдар эле бере берсин дегендер да болот. Ошолорго баягы уят калбаш үчүн өмүр өтө аксакал болобуз, мына баталарды үйрөнсөк дагы жакшы болот. Ажеке? Мына кызым сага деген да. Кичине келе, 28 бет мына. Ичинде жана кызга 40 түйү да бар. Беде кыздын жакшы сыпаттары, жаман сыпаттары. Анын кыздарга насихат. Кызым, кыз кандай жакшы? Кызым, абийириңди сакта. Сенин абийириң ата-энеңдин абийири. Кызым, таптаза бол, үйүңдү таза карма, дагы башка анаңы күйөөгө чыкканда ушундай бол, бекем бол, табырдуу бол, ушундай насихаттар кыздар үчүн, эркек балдар үчүн, келиндер үчүн, жеңелер үчүн берди толтурап, мунун ишин кайненелер үчүн, кызын берген кайненелер үчүн, келин алган кайненелер үчүн бүт барады. Анан элдер үчүн берди. Эркектер үчүн кантип жүрүш керек, кандай жагыш керек, ошого окшош эмелерди бизде толтура аябай көп нерсе бар да материал. Бирок бизде айта турган аудитория аз. Мен бир аз Фейсбукта чыгышым мүмкүн. Кичине интернетте сүйлөйм. Башка жок болот да. Азыр телевидение анча иштеп калды, телефон көрбөй калат адамдар. Анан эме жок болот, аудитория жок. Ошо окулбай калды. Окулбай, телевидение көрүлбөй калды. Азыр биз интернетте эле кетип атабыз. Анан мен могу кыргызчасын берден таппай калдым. Могу менин жакшы амалдарым деген китеп да. Бирок бул жана тарбияга аябай керектүү нерсе да. Бул жерде мындай 1 жылга жазылган. 1 жылга бүт күндөр жазылган. Бул жерде амалдары да. Күндө эмне амал кылыш керек. Анан берге белгилейт. Мына ылдый жагында эме тарбиячы текшерип турат. Жума сайын келип карап, анан бир нерсени котором десе, буякты которуп коет задание, тапшырманы. Бул система ушул. Келип мына жумасында бир жолу берге жазып коет. Мынуну окуйсуң деп. Анан кийинки жумадан кийин текшерип баларды коет да берден башка тапшырма берет. Бир тууганыңа жакшылык кыл.
атаңа телефон, апаңа телефон чал. Талим тарбия менен өзгөрүү процесс рухани, экен да, руханият. рухани бuyakta жашоо бүт тарбиялар бар да. Эме тарбиячы берет да, аны текшерет. Садака бердиңби сен? Сен эмне бул эмне? Сен эмне ас бересиң? 10 сом уят да, 10 сомнан келбейт да. Мисалы, мына эми чоңураактар, анын кичинекелери болот 10 сом. Сен досуңа 10 сом берип кой. Мисалы, досту сен өзүңөн жакшы көрүп атпайсың, ошо сенин 10 сомуң бар болсо, мисалы, сен атаңдан сурап ал, мен керек болсо, менен сурап ал. Мен досума берем. Анан кийин бер. Менен сура, анан барып досуңа бер. Ошо ниетиңди кой да, бер. Анан мен айтам, сен эмне бербей койдуң? Ушул жумада бербей койсоң эчтеси. Анан эң күчөдө, анда эң күчөмүнө кайра. Ушул задание. Тапшырма. Анан бересиң. Барып туруп баланча досуңа бер, тегинчи досуңа. Анан мен сурайм, эмне кылдың, бердиңби? Аны бердим. Ким көрдүң баланча? Ой, молодец, молодец. Азамат. Мына ушундай болуш керек, жакшы киши. Үйрөтөбүз да. Ушинтип. Апаңа эмне жардам бериң, эмне жакшылык кылдың ата-энеңе? Мыналар айтат, эмне кылыш керек? Айтам, мына атаңдын ботинкаларын тазалап кой. Атаңдын бутун кийимин түзөп коюп кой. Атаң эртең менен кетип баратканда, ой, менин бут кийимим ким түзөп койду? Баланча. Ой, молодец. Ой, ата-энеге кызмат кылып үйрөнүш керек. Ошондой да. Атаңдын таягын колуна алып бер, атаң чыгып келе атканда чуркап барып бир нерсесин алып бер. Дасторконго алып келип бер бир нерсесин. Мына ошондой кызмат да. Ошол сыяктуу кайсы нерсени кааласа устаз. Ошону өнүктүрөт. Мисалы, мына тапшырма беребиз. Анан айтабыз, мындай кыласың. Ата-энеңе, же бир тууганыңа, же досуңа, же мына досуңа дуа кылдыңбы, атаңа эме бир тууганыңа дуа кылдыңбы, ата-энеңе дуа кылдыңбы, мисалы. Берде жазып турат. Анан берде белги турат, кылдым. Эмелерди коюп берет да. Анан кийин мактайбыз. Мотивация. Же премия беребиз бир айда. Бир айда мисалы, мына жакшы кылды, ошо 100 сом премия. Жайлап системалуу тарбияны күндө биз ошо жана адамгерчиликтүү сыпаттарды өнүктүрөбүз да. Ошо жерде жанагындай айттым го, жанагындай адамгерчилик сыпаттарды өнүктүрөбүз. Жакшылык кыл адамдарга. Кечир адамдарды. Мына кечирдиңби сен? Сенге бирөө түртүп кетти, сен ошону кечирдиңби? Ошого окшош жазабыз, тапшырма беребиз, аны аткартабыз, аны карап турабыз. Ошо өндү, өңгөн жокпу? Ошол суат терең. Мына тарбиянын эң эмеси ошо жана текшере турган критерий. Ошону бала жасайбы? Ошо мисалы бирөө муктаж, бирөө өтүп баратса, ошого жардам береби? Бирөө бир жыгылып калса чуркап барып, же жанагы аксакал жолдон өткөрөбү? Ошону биз карап турабыз да. Анан о баламды өзүптүр. Балам ушундай. Мисалы, келип бир нерсе бирөө келип урушса, карап турабыз, сабыр кылдыбы, кылган жокпу, же мушташып кеттиби? Же жанагы кыйкырышып атабы? Анан биз айтабыз, балам сен туура эмессиң, кыйкырбашы койчу. Сабырды эмне көрөң мына? Сабыр деген чоң нерсе, улуу нерсе. Бизде динде айтат да, сабырдуулук бул улуу пайгамбардын сыпаты дейт. Улуу пайгамбардын сыпаты. Кандай кыйынчылык болсо да, ошол сабыр кылат да, чыдайт. Мына ошол биз ошону тарбияш. Турмушта кандай кыйынчылык болсун, жашоодо кандай кыйынчылык болсун, аз болсун, жок болсун, бирөө келип сени аябай кор кылсын, ошонун баарына барып азын өлүп албай, аны атып жибербей, кечке кырыла бербей, өч алам деп өмүр бою ошого өч алып. Мисалы көрөт го жанагы бир туугандар келип ат өлтүрүп коет. Кичинекей жерин алып койгон, атасынан алган жери. Болду. Кырылышып, аны өзүн өлтүрүп алып, аны үй бүлөсүн өлтүрүп, мына ошондой болот да. Ошондо ошо эч нерсе өлтүрбөгөн бир $10,000 бир сарай да, бир. Ошон үчүн 2-3 кишини өлтүрүп, өзүн өлтүрүп, эмне керек болду? Анткени жок тарбия. Агерде сабыр кылып койсо, аман калмак, тиги да аман калмак, бул да аман калмак. Рызкы аяктан эмес. Рызкы жазган рызкыны келет баары. Ошону тарбиялабайсыз да. Ошо жанагы рызкыга ыраазы болуу, жашооңа ыраазы болуу, аз нерсеге каниет кылуу.
жанагы көп адамдын көп эмеси бар эмес. Каниет кылганбай дейт. Ошону үйрөт. Урматтуу көрөрмандар, Кудай буйруса, биз ар бир эфирде биздин өмүрүбүзгө керектүү пайдалуу маалыматтарды бергенге аракет кылабыз. Бүгүн да бала тарбиясынын модели, системалуу тарбия баарыбызга кызык. Ар бир үйгө керек. Бул акчадан да керек, суудай керек бизге, абадай керек. Эми ушул эфирди Кудай буйруса колдон келишинче лайктан басыңыз, колдоп отуруңуз. Тарбиясы жоголуп бараткан же жоголгон адамдарга ушул видеону жөнөтүүнү унутпаңыздар. Устаз, келип бергениңизге чоң рахмат. Мен дагы бир асым айтам, мына тарбия деген бир эле өзүң иштеген эмес. Мисалы, балдарды лагерлерге алып баруу. Ошол жерге алып барып туруп, ошол жерден тарбия берүү. Мисалы, балдарды атайын бир кыйыныраак шарттарга коюп коюу. Мисалы, мындай мурда арабтарда, о пайгамбардан мурда айылдарга жөнөтчү да. Неге ошол мужественный дейт го, эркек сыпаттуу болсун деп. Ошол жакта чөлдө, ошол жакта жиберсе да балдарын, кичинекей балдарды ошол жакта болсун деп. Анан ошо айылдын таза абасы менен ошол жердеги жанагындай суровый деп коет го. Ошондой шарттар, өтө кыйын шарттар. Ошол жерде чырайын чыйралган жакшы эме чыгат дегенде, ошо нерселер болушат. Анан мына атайын бир жана эме чыгарган мугалимдер үчүн бул 50ден ашык плакат. Бул плакаттын айтып бул жерде бул тарбияны бүт жерде бөлүш керек. Тарбия мына азыр жана уңгу жол бар го. Уңгу жол. Өкмөт эртели кеч телевидениеден өзүнүн эмесинен бүт жерден тарбияга эме жазыш керек. Тарбия амалдарды. Анан бүт мектептерге, бүт жерге эмесин бериш керек. Система кылып туруп эме тапшырмаш керек. Мектептерде тарбия болсун деген. Мына сыпаттарга тарбиялагыла. Жана айттым го, жана бизде бул чоң проблема. Уурулук күчтүү, алдамчылык күчтүү, дагы башка ошонун бээрин тарбиялаш керек да. Эмне керек милициялар көп өткөн. Милиция эмес, тарбиячылар отуруп, анан ошолорго тапшырма берсе, мамлекет. Анан кийин кээ бир жанагы эмелерди жаптырыш керек, күрөшүш керек. Ошо жанагы телевидение аркылуу аябай бузуклар, TikTok, топтон келип аткан. Ошолор менен күрөшкө атайын кишилерди коюп, ошолордун баарын блокировать этип турган жанагындай. Мурда эме бар болчу да. Өчүргүчтөр бар, жанагы волналарды өчүрчү. Кереги жок. Ошондой менен күрөшкө мамлекет. Мен бүт жерде тарбия болуш керек. Сону айтып атасыз. Мен TikTokко чыкпайт элем негизи. Instagramга да чыкпайт элем, YouTubeга да чыкпайт элем. Чыгуумдун себеби бирөө гана. Мен карап отурам, жарым-жартылай бир мээси менен же болбосо эл бузарлар, бузукулардын баардыгы кирип алып, рекламасынын баардыгын ошол жактан жасайт экен. Менин тилимди буза турган, менин динимди буза турган, адабиятымды, маданиятымды буза турган адамдардын көбү бар экен. Керек болсо бул платформаларды чоң бир базарга, рынокко айландырып алып, ушул жактан соода кылгандар бар экен. Сиздер мына телевиденияны көрбөй калды деп атпайсызбы? Телевидение ушул жакка көчкөн экен. Биз эгерде талим тарбияны карайбыз дей турган болсок, ушу талим тарбияны түшүнгөн адамдар наоборот TikTok менен Instagramга киришибиз керек. Бияка кирбей олтуруп ала турган болсок, ал жакта ар ким өзүнүн ишин кылып кетет. Биздин кызыкчылыгыбыз бар болгон жерде өзүңүз айткандай жоокер болуп чыкканбыз. Мен айтып атам да, ар бир жаманын айткандан көрө биз кирип алып жакшысын айтпайлы. Мына ата-эне катуу аракет кылыш тарбиялаганга, өтө катуу. Өзү тарбиялабаса, бирөөдү эметип, жалдап тарбиялаш керек. Эмесе болбой калды. Азыр кичинекей мына ясли 2 жаш, 3 жаштан баштап өкүрдү бакырып детсадка чыгып кетет. Эртең менен эрте. Анан кечинде алат. Ал кечинде уйкусура араң үйүнө жетет. Анан болду, барат бир нерсе жеп уктайт. Анан кайра эле ошо эртесин. Ошентип аярда ким тарбиялат? Аярда башка бир аял тарбиялат. Нервный аял. Жана бир 20 кичинекей баланы караган ал аял нервный болот. Эле ол кыйкырып, өкүрүп, тынч, азыр укол салам, азыр сабаймен деп отуруп, ошону уруп салып тарбиялат да. Башка бир аял. Сен эмес. Андан кийин мектеп тарбиялайт. Ал жерде сен эмес.
мектептеги мугалимдер бар. Кыйгырып, өкүрүп, мушташып. Анан кимди тарткансыңдар чыгабыз анан. Анан кийин каяктан чыкты жана зөкүр бала. Зөкүр кыз каяктан чыкты? Ана ошол жактан чыкты. Сенден чыкты, сен келип тарбиялабын, сен келип алып, ошолордун курзагын, ошонун кийимин ойлоп, ошолордун игрушкаларын, башкаларын ойлоп, Биз өзү тарбияны ошондой түшүнүп калдык да, ажыке. Биз тарбияны курсагын тойгузуу экен, аны кийиндирүү экен, аны мектепке жиберүү экен, анын жол киресин берүү экен деп түшүнүп калдык. Oyunculuğunu alıp veriyor, yine sotка alıp verip koyuyor. Oşan cürat olsa, oşan tele жүрөбүз. А тарбия жок. Тарбияны башка аялдар тарбия атат, башка кишилер тарбия атат. Аннас кенс интернет тарбия, ошо менен сенин балаң бир жоламан, манкурт. Ал сени бертинче сыйлап атат. Сен жоксуң, ан жашоо. Анын жашоосунда. Жашоодо Демек жоксуң. айып бизде. Сен келип туруп, кулдай болуп келип, бир айтканын алып келип берип турдуң, болду. Эртең карылар үйүн күтөөр. Ондай бала менен. Мисалы келип өлүп алып, комфортабельно жашам деп, күйөөгө кетсе аял да чыгып алат да базарга. Ал результат анан. Сен ондай той эмнеге бересиң? Эмне бересиң ошо 20 000 долларлык тойду? Эмнеге бересиң? Мына баланы кырбайсың мына. Жок, мен ошондой той берем. Ошо той үчүн үйүңдө жанагы кымбат мебель үчүн жүрсүң, баланы жертип алып. Баланы курманы канча болот? Эң кымбатын. Эң кымбат, эң жакшы, эң ширин. Ошо шириндигин да татып алып атат. Мисалы бала өтө ширин да. Ооба. Onun ünü de şirin, büyüt beri şirin, kıymılı da şirin. Şuna sonra hem ayal kişi, şuna smertlerini süyüşke de balanı. Ayal özü de meres baladı. Bu balanı emez, tavarlar süyüyor, tavarlar. O cıltırak tavarlar diyor. Akçanı. Akçanı süyüyor, değil akçanı. Buna yakında akça, merim yok. Anan keyin çoğun koyganda ana kıyıkırışıp, balazımın ökürüşüp, ana yep свадьба берип узатуу. Анан кеп деп бирөөдү алуу, билбейсиң ким экенин, түшүнбейсиң, сенен сурабай туруп алып алуу башка. Анан каяктан ушул жактан келди. Анткени сен караң жоксуң сен баланы. Сен баланы тарбиялаган жоксуң, сен жөнү бактың. Ну, багуу менен тарбиялоо башка. Такыр башка. Багуу деген жанагыдай керектүүнү алып бересиң. Окат, кийим, анан жанагы оюнчук бир нерсе, оюнзок тамаша, тияк алып барып, паркка алып барып, аттракционго алып барып болду. Ал тарбия эмес. Ал жөнүндө багуу. Анан мындай бир зөкүр чыкты да. Келип атасын сабаган, апасын сабаган, атасына кыйкырган, кордогон, сөгүнгөн зөкүр чыкты. О, 17 жылдан. Анан таңго дүнүйөгө деп. Ошого. Анткени сен тарбиясына иштеген жоксуң. Кудай буйруса мен ойлонуп атам, ажыке бүгүнкү эфирден кийин Кудай буйруса сизде материалдар өтө көп экен. Şu материалдардын негизи менен бир топ иш алып барсак болот. Элге дагы ушул жаңылыктарды жеткирсек болот. Кудай буйруса, мен дагы өзүмдүн колумдан келишинче сизге жардам бергенге аракет кылам. Урматтуу туугандар, бала тарбиясы жөнүндө дагы да эфирлер кызык болсо, биздеги материалдар кызык болсо, лайктан сөзсүз түрдө басасыздар. Сиздердин лайкыңыздар жок дегенде репостторуңуздар 1000ге чыгып бере турган болсо, ошонун өзү жардам. Ошонун өзү дагы тарбия. Биз ар бир үйгө жетип барганга аракет кылабыз. Эми урматтуу ажыке, бизге берилген убакыт бүтүп калды. Балдарыбыз таалимдүү, тарбиялуу болсун. Сизден бир бата иншалла. Рахмат Алла баарыбызга иман берсин, хидаят берсин, бактылык берсин, балдарыбызды имандуу, кайрымдуу, жакшы уулдардан, жакшы кыздардан кылсын. Ошо бизди ийгиликтүү тарбиялоочулардан кылсын. Атыла элибизди сактасын, рызкыбызды кенен кылсын. Бизди ушу мекенибизди ар кандай балекеттерден, кыстардан, оорулардан, бүт балелерден сактасын. Ошо урматтуу туугандар, көңүл бурайлы, балдарды калтырбайлы, эң чоң кымбат нерсе ошо тарбия. Жанагынын баары, жегенин баары туалетке кетет, кийимин баары эскирет, оюнчуктар бузулат, бүттү. Тарбия кылат. Ошо жакшы тарбия берсең, жакшы сени багат, карайт. Бербесең, ыйлатат, кордойт, карылар үйүнө өткөрөт, таштап кетет да. Ошон үчүн көңүл бурайлы. Рахмат, анда ошо жанагы лайктан баскыла, бөлүшкүлө, сактап алгыла, улам кайталап көргүлө, көргөзгүлө, айткыла чоң рахмат. Assalamu alaikum. Амандыкта, жакшылыкта көрүшкөнчө.